Газпром Кыргызстан ишканасы 2017 жылы ичинде бир топ тармакта ийгилик жаратты. Алса Кыргызстандын аймактарын бир гана газ өнөр жайын камсыздоо менен алектенбестен реконструкциялоо жана жаңы имараттарды курууда. Кененирээк Касиет Кубанычбек кызынын материалында. Газ өткөрүүчү түтүкчүлөрдүн көптүгү табигый отундун тонналары ондогон курулган жана кайра реконструкцияланган объекттер ошондой эле миңдеген жумушчу жарандар. Газпром Кыргызстан компаниясы Газпром нефть Азия менен биргеликте Кыргызстанда нефть жана газ өнөр жай күнүн белгилөөдө. Бул күндү майрам катары белгилөө сентябрдын 1-жумасына туура келет. Ал эми бүгүн компанияга эмгеги сиңген кызматкерлерге сыйлык тапшыруу аземи болду. Бүгүн мен имараттардын курулушу жана реконструкциясы, газ түтүкчүлөрүнүн конструкциясы үчүн ардак грамота менен сыйландым. Биз көптөгөн объекттер үстүндө иштедик. Ал эми алардын ичинен эң масштабдуусу газ түтүкчүлөрүн алмаштыруу жана жаңылоо, оштогу тармактарды бөлүштүрүү болгон. Бул газдын ашыкча сарпталуусун сактайт. Биздин тажрыйбада ашыкча сарптоолор көп болгон. Эми газ түтүкчүлөрүн коопсуз эксплуатациялоого мүмкүнчүлүк бар. Сыйлык тапшыруу аземине катышуу үчүн аймактарда иштеген Ош газ, Жалал-Абад газ, Чүй газ жана Север Трансгаз кызматкерлери да келишти. Ошол эле бөлүмдөр менен компаниянын жаңы офисинен түз алып берүү болду. Ал эми бул жаңы имарат аркылуу Кыргызстандын бардык аймагына газ таркатылат. Майрамдык иш-чарага компаниянын кызматкерлери арасында өткөн жеңил атлетика жарышы да туш келди. 200дөн ашык адам жарым километр аралыкты уюшкандык менен өттү. Дайыр Асанов атындагы жеңиш багынан башталган жарыш компаниянын жаңы имаратында жыйынтыкталды. Бүгүнкү жарыш менен биз жаңы салтты түзүп жатабыз деп ойлойм. Биз жаш компаниябыз, болгону 3 жаштабыз. Бирдиктүү команда болуп, канча кыйынчылык болбосун баарын жеңип, ийгиликке бирге жетсек дейм. Биз бул жарышты жыл сайын өткөрсөк деп пландоодобуз. Газчылар деп алар өзүн атагандай экология тармагына да салым кошуу менен алдыңкы жана эффективдүү технологияларды колдонуу аракетинде. Ошондуктан табигат менен бирге болуу максатын көздөп, спорттук иш-чара өткөрүүнү туура табышкан. Буга чейин мындай жүрүштөргө көп эле катышканбыз, бирок өзүбүздүн компания менен алгачкы жолу. Абдан шаңдуу жана уюшкандыкта болду. Албетте менин командам сүрөп турду. Биздин Чүй газ филиалынан баарыбыз Марага чейин чуркап жеттик. Калгандарын билбейм, бирок баарыбыз Газпром үчүн. Газпром Кыргызстандын 2017 жылкы ишмердүүлүгү жогору бааланууда. Компания көптөгөн тармакта арыш алып, өлкөдөгү газ өнөр жай тармагы кеңейүүдө. Касиет Кубанычбек кызы, Рустам Мавлянов, 5 канал.